Чипейлике видеонун ылыйындагы колду басып койгон ар бириңиздерге ден соолук каалайбыз. Жана бүгүнкү күнүңүздөргө, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Ошто дайынсыз жоголгон 71 жаштагы жарандын жансыз денеси табылды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы билдирди. 12 январ күнү Гүлчө айылынын тургуну 71 жаштагы Бактыгүл Усонова аттуу аял киши үйдөн чыгып кеткен бойдон дайынсыз жоголгону кабарланган. Жергиликтүү тургундар өз алдынча издөө иштерин жүргүзүшүп, аталган жарандын кийимдерин Гүлчө суусунун жээгинен табышкан. Жарандын жоголгону тиешелүү кызматка маалым болгондон тарта алгач Алай райондук 68 ОКБдан 5 куткаруучу тартылып издөө иши жүргөн. Жаранды издөө иштери тынымсыз уланып, бүгүн да жерине Алай райондук номер 68 ОКБдан 4 куткаруучу ийимден 15 кызматкер жана тургундарынан 3 адам тартылып, саат 11:10 дайынсыз жоголгон аял кишинин жансыз денеси суудан табылды. Каза тапкан маркумдун денеси куткаруучулар тарабынан ийимдин кызматкерлерине өткөрүлүп берилди. Казакстандын Алматы шаарында өткөн тополоңдо өрттөлгөн унаалардын токтоп турган жайын полиция көрсөткөнүн Казлента.kz жазып чыкты. Андагы маалыматы боюнча, тополоңдун натыйжасында 165 кызматтык унаа жабыркап, анын 53-ü өрттөлгөн. Бузулган унаалардын жалпы санынан 64-ün калыбына келтирүү мүмкүн эмес экенин айтты. Видеого лайк басып, жана каналыбыздагы эң туура жазылуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписация деген кнопканы басып, жанындагы коңгуроочону да баса кетиңиздер.